Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан Назгүл, окуу дигиталь. Бүгүн мен сиздерге сабак учурунда телефон аркылуу кантип сканерлеп китептерибиздеги тексттерди же болбосо көнүгүүлөрдү сканерлеп балдарга түздөн түз бөлүшүп же ушул жерде көрсөтүп, бөлүшүп иштеткенди көрсөтүп бермекчимин. Кантип тексттерди көчүрүп алабыз. Ал үчүн азыр мен Zoom'дан көрсөтүп жатам. Мына мынакей Zoom'да сабагым ачылган. Телефондон демонстрация экрана дегенди, совместное использование деген жерди ачамын дагы. Кадимкидей экран менен бөлүшөм. Бул менин телефонум. Мынакей сиздер деле менюну ачасыздар. Менюдан Play Marketке киресиз. Бул жактан сканер документов. Мынакей мага жылдырып алам. Сканер документов бесплатно дегенди карайсыздарбы? Менде негизи бул тиркемени көчүрүп алгам. Менде бар. Сканер документов деген бассам, мынакей түрлөрү чыгып атат бул жакта. Мен колдонулган мен колдонуп жаткан бул моңрекей жашыл эң алдында турган. Моңрекей кичинекей жашыл. Мен ушуну колдонуп жатам. Мага жакканы ушул болду. Ошол жерге басасыздар. Мынакей тандап бирөөсүн тандап алдыңыз. Анан установить деп басасыз. Установка кыласыз. Могул жерде канча көбүрөөк киши колдонсо, ошончо көп адамдар ишенип, жактырып ушул тиркемени колдонуп жатышат. Ошол себептен ушул жака карап жүрсөңүздөр да, ким көбүрөөк колдонсо ошол жакшы деп ойлосоңуздар болот, дагы көчүрүп алсаңыздар болот. Мен азыр бул жерден установить баспаймын. Мен артка чыгам. Бул жактан артка чыгып, кайра менюдан көчүрүп алган ошол сканеримди таап алам. Мынакей документ сканер деп турат. Басамын, кирип алдым. Мынакей менде муну кадимкидей телефондон эле көргөзүп жатам силерге, бөлүшүп атам. Мынакей эгерде мурда даярдап алган сабактарым ушул жерде калды, аны бул жака басып туруп эле WhatsApp аркылуу окуучуларга бөлүшүп коем. Же болбосо дагы WhatsApp болбосо email аркылуу бөлүшөсүздөрбү, мультиурокко көчүрөсүңөрбү, Google Classroom'га жүктөп коесуздарбы, сабактарды ар кандай алып колдоно берсеңиздер болот. Мынакей бул жерде ачылды. Эң биринчи мынакей плюс дегенди басамын. Плюска кирип алам. Мынакей алдымда турган мынакей китеп. Кичинекей китепчеде текстти карап жатам. Бул ушул текст менен иштейбиз. Анан бул жактан мынакей сүрөткө тарткан камеранын сүрөтү турат. Камерага кирип аламын. Же болбосо бул жактан мынакей рамкалардын ичинде кылып тартат, бир канча барак кылып тартат, бир эле баракча кылат, же болбосо штрих код кылып тартат. Мынакей болгон эле таанымал керектүү жерин эле мынакей окуучу жерин, керектүү жериңерди эле мындай кылып тааный баштайт. Мынакей кайсы жер керек болсо өзү автоматтык түрдө керек болгон жерин тартып алды. Эч нерсе баспаганда эле да. Мынакей ошентип сактап алсак болот экен. Мен азыр бул жактан чыгам. Муну биринчи өчүрө турам. Биринчи сүрөт тартып, мынакей тексттин өзүн эле сактап алганга аракет кылам. Мынакей текстти эми бул жактан сүрөткө тартам. Сүрөткө тарттым. Мага бул жерден китептин кайсыл бөлүгү керек? Мына четинде башка көрүнүп калган жерлерин алып таштаймын. Кадимкидей сканерлегедей эле мынакей түздөп алдым. Болду. Түздөп жылдырып алдым. Бул жактарынан жылдырып, эми муну менен аны бул жактан дагы мынакей эгерде туура эмес тартылып калган болсо, бул жакка буруп алсам болот, кайра түздөп алсам болот. Бул жактан өң кошуп алсам болот, өңүн өзгөртүп. Анан акырында мынтип бул жерден сактап коем. Сактап алды. Анан бул жерден дагы кайра
кайсынысы мага жагат? Жылдыра баштайм. Алдында кайсынысынан тунук көрүнөт, так көрүнөт балдарга? Кайсынысы жакшы көрүнүп атат? Мынакей. Макул. Муну түстүү бойдон, ушул бойдон көрөйүн дагы. Эми муну сүрөт бойдон эле, кичирээк бойдон эле. Мынакей биздин тиркемебиз рекламаны камтыйт экен. Көп рекламаларды камтыйт. Бекер тиркемелер рекламаны камтып, ошол реклама аркылуу акча табышат. Мынакей. Бул сүрөт болуп сакталып калды. Муну ортого бөлүшүп, ошол жерден талкууга салып даярдана баштасаңар болот. Бул жактан кайра өчүрүп коюп, анан кайра демонстрация экраны аркылуу муну ортого бөлүшүп сабак өтө баштайсыз. Андан кийинки мынакей бул бөлүшчү жер бул жер болду. Эми кайрадан дагы жаңы текстти таап аламын, мага керек болот. Бул жактан эмес, мындай текст бойдон эле муну окуганга даярдап алдыңыз. А эгерде көнүгүү болсо, ичине кошумчалап жазуу, дагы бир нерселер жетишпей жаткандарды мынакей могул жерде мынакей акырында мынакей бул жакта жетишпейт экен, мынакей тамгалар жетишпейт. Мунун акырын кошуп жазып алыш керек деп атат. Мага ушул баракты сканерлеймин. Алдым. Мага керектүү бөлүгүн эле кесип аламын. Кесип алдым. Эми муну бурбайм, эч нерсе кылбайм. Кайра бул жака басып, муну сактап аламын. Ушул бөлүгүн сактап алдым. Эми мага могул эң биринчисинде автоматтык түрдө тууралап берген ушул бөлүгү жакшы көргөзөт экен. Ушул жерди тандап алдым дагы. Эң алдында карасаңыздар, мына бул жерде лупанын сүрөтү турат. ОКР деген жерде ушул лупага басам. Андан кийин бул жакта жазылып атат. Тилди танда дейт. Кайсыл тилде бул текст? Жылдырамын дагы. Бул жактан орус тилин таап аламын. Мынакей русский языкты тандадым. Болду. Эми текстти сканерледи. Мынакей текстибиз даяр болду. Текстти даярдап алган соң алдындагы бул карандашка алып барамын. Карандашка алып келсем, бул текстим менен иштей баштасам болот. Мындай кылдым. Же болбосо даяр чоң тексттерди деле алып алган болсоңуздар, ошол жерден ушундай кылып кичинекей бөлүкчөлөрүн өчүрүп салып, балдарга тапшырма даярдасаңыздар болот экен. Бул жака ар кандай мынакей решетка коюп коюңуз, кошуп коюңуз. Же болбосо балдарга ушул жерден көргөзүп атып эле, мынакей мен демонстрация экраны аркылуу, телефон аркылуу көргөзүп атам. Бул өзүм дагы мынакей телефондо зумга туташып эле балдарга көргөзүп атам. Ушул жерден сканерди ачып коюп эле, муну доска катары колдонуп атам. Китепти сканерлеп алып, келгиле балдар. Игрушеч. Окончаниясын айткыла. Кайсы болду? Ую. Туура болду. Мынакей баарыбызга чогуу. Ушул жерден тексттин баарын кайра терип отурбай, доска кылып жазып отурбай, тез аранын ичинде сүрөткө тарттыңыз, текстиңиз маңдайыңарда пайда болду. Балдар менен чогуу иштей бересиздер. Болду. Ооба, муну мен сактап коем. Сактаган нерсемди мына иштеп чыктык, даяр болду. Же тапшырма боюнча калтырып, ар кимиңер өзүңөр иштеп чыккыла. Бул жерге басасыз, бассаңыз автоматтык түрдө сиздин WhatsApp же дагы жиберчү, email аркылуу жиберчү, Classroom аркылуу жиберчү бөлүктөрүңүз ачылат бул жактан. Ушул жерге басып киресиз дагы балдарга таратасыз же керектүү жериңизге жүктөп аласыз. Бүгүнкү сабагым кызыктуу болду деп ойлоймун. Жакса, лайк басканды унутпаңыздар, бизге абонент болуңуздар. Кийинки сабактан жолукканга чейин саламатта болуңуздар.